Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу телекөрүүчүлөр, эрте жаштагы мектепке чейинки жана мектеп жашындагы балдардын өнүктүрүүгө багытталган үй бүлөлүк баалуулуктар, балдар укуктарынын корголушу, ошондой эле чоңдордун жоопкерчилигин күчөтүү максатында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети атайын тескеме кабыл алган. Бүгүн биз мына ушул тескеменин жагдайында сүйлөшөбүз. Тескеме негизи бир нече пункттардан турат, бирок бүгүнкү күндө биз чакырылган коноктор боюнча үй бүлөлүк баалуулук, анын ичинде ата эне жоопкерчилиги жана балдардын укуктарынын корголушу боюнча сөз кылууну туура көрдүк. Анда эмесе мен сиздерди келген коноктор менен тааныштыра кетсем. Созокбаева Гүларам Сатыбалдиева Сузак районундагы Эргеш Төрөбаев атындагы орто мектебинин орус тил жана адабият мугалими. Ошондой эле бизге Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын жашы жете элек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын инспектору Жумаев Рустамбек Абдыкалиловичтер келген. Куш келипсиздер биздин студияга. Биринчи эле жагдай бул суроону мен Гүларам айым сизге узатсам, бүгүнкү күндөгү үй бүлө баалуулуктары боюнчагы түшүнүк кандай? Анткени ушунун негизинде үй бүлө деген бул ата эне, анын артындагы бала тарбиясы жатат да. Ошо үй бүлөлүк баалуулуктарды бүгүнкү коом кандай кабыл алып калдык? Рахмат. Эң биринчи саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Үй бүлөлүк баалуулуктар, үй бүлө менен мектептин байланышы деген проблема бул жалпы адамзаттын көйгөйү деп ойлойм. Анткени биринчи тарбияны бала деген үй бүлөдөн алат. Үй бүлө бул кичинекей мамлекет, муну баарыбыз билебиз. Ошол үй бүлөдө бала канчалык жакшы тарбия алып, улууну урматтоо, кичүүнү сыйлоо, өзүнүн теңтүш балдары менен, достору менен кандай мамиледе болуп, жакшы тарбия алып келсе, мектепте ал эң активдүү окуучу, эң алдыңкы кийин дагы инсан болот дейбиз. Себеби баягы үйдү дагы фундаментти канчалык бекем курсак, кийинки турмуш ошондой болот деген негизде эле балдар дагы үйдө канчалык жакшы тарбия алып, ыймандуу болсо, мектепте деле ошондой болот дагы. Анан мектепти бүтүргөндө кадимки мугалим менен тең эле укуктагы бала болуп, инсан болуп чыга келет. Бирок ошол балдардын азыркы биз айткан баалуулуктарды сактап калышы, улуу мурунку кыргыз элибиздин баркын, наркын көтөрө турган ушул келечек муун, буларга биз жеке өзүм дагы мугалим катары, эне катары, тарбиячы катары өтө чоң маани берем. Балдардын эң биринчи ар бир баланы биз окумуштуу же болбосо гений кылып чыгара албайбыз. Ал ар бир инсандын өзүнүн генине байланыштуу. Бирок биз эң биринчи басым азыркы учурда жеке өзүмдүн оюм, көпчүлүктүн эле ою болуш керек, баланы эң биринчи адам кылып тарбиялоо. Баягы улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, күн сайын инсан болуу, адам болуу бул өтө оор нерсе. Айрыкча азыркы заманда, оош кыйыш заманда десек дагы болот. Мына ушуну тарбиялаш үчүн бүткүл күчүбүздү жумшап жатабыз азыркы учурда. Гүларам айым, азыр сиз мугалим катары жооп бердиңиз да? Келиңиз, сиз эне катары жооп берсеңиз. Расында биз бүгүнкү күндөгү муунга, сиз балким чоң эне, чоң тайынедирсиз. Биз татыктуу тарбия берип атабыз. Мисалы, сиздин курагыңыздагы тарбия менен бүгүнкү сиздин уул кыздарыңыз берип аткан тарбия, андагы жаштардын аң сезими, кабыл алуусу кандай? Келиң, эне катары айтып бериңизчи. Эми чындыгын айтканда, азыркы учурда улуу муундун, баягы совет доорунун адамдары менен азыркы жаштардын берген тарбиясы өтө айырмасы чоң. Анткени азыркы жаштар эмнегедир могул телефонго, компьютерге, ушул азыркы техникага өтө берилип кеткендиктен, алар баланы тарбияламак турбай, өздөрү ошо балдарга кошулуп, ошол телефонго көп көңүл буруп, анан аларды үнү чыкпай турсун деп, ушу бейшиктеги балага деле телефондорду карматып, менин оюмча, булар тарбияны ошол түртө салгандай да, ары жак. Алардын негизги максаты эле ушул балдарды курсагын ток кармоо, жакшы кийинтүү, ичинтүү, бала бакчаларга берүү, негизги максаты эле ошол болуп, материалдык жакка көп көңүл буруп калды деп ойлойм. Мурункулар болсо, мисалы, биздин жашыбыздагы муундар баланы, мисалы, эң биринчи эле эмгекке тарбиялайт деп ойлойм. Себеби, мисалы, мен өзүм тайынемин, тайыне катары туруп бир жумушту кылсам,
кел балам, мен бул нерсени алып келгенде сен мисалы тамакка дасторкон жайганда мен нанды алып келсем сен пиаланы алып кел же кашыкты алып кел дейм. Бул деген телефондон бала ажырап ошол жумушту аткарып баштайт. Анан мен мугалим катары үйдө отуруп бир нерселерди жазып калсам, кичинекей балам да мен дагы жазам дейт неберем. Анда кел сүрөт тартабыз дейм. Бул деле өзүнчө мындай ал сүрөт тартса же боесо, бул мындай кийинки эстетикалык тарбия деп ойлойм. Аткарган жумушу бул эмгекке тарбиялоо деп ойлойм. Мен дагы ошол өзүм балдарыма дагы айтам. Биринчи өзүңө жакшы тарбия жетпесе, жакшы бала тарбиялай албайсың дейм. Тарбия эң негизгиси ошо тарбия. Чындыгында бүгүнкү күндөгү талаш баягы баланын тарбиясы, баланын билиминде болуп туруп, мектеп ата энеге түртөт, ата эне мектепке. Бирок мектеп ооба билим ала турган жер. Аны көп нерсени аңдай албайбыз да. Анан ушунун артында бала ар кандай жолго барышы мүмкүн да. Мисалы, Рустамбек мырза айтсаңыз да, ушу жашы жете элек балдар менен иштөө инспектору катары бул жагдайдагы абал кандай? Бүгүнкү күндөгү ошол айрым бир кылмыштарга аралашкан балдар, кандай үй бүлөнүн балдары, мисалы сиздер анализ кылып мониторинг кыласыздар да, анан ошол бул жетишпестиктин айыбы же чын эле тарбиянын жоктугунун айыбы, ошонун негизинен кандай кылмышка кириптер болгон балдар бар, ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздарбы? Мен айта кетсем, бүгүнкү күндө Жалал Абад областынын аймагында кылмышчулук боюнча балдардын сиз айткандай кандай балдар катышып атат кылмышка деген сурооңузга, бул балдар ар кандай семьялардан болуп атат. Эми кээ бирки учурлар болуп калат. Жакшы, нормальный семьянын деле балдарынан кылмышка катышып калган учур болот, бирок бул аз эмеден да. Адашып же мындай окуялардан же кошулуп калып бир себепсиз немелер менен көбүнчө бир бул маселе жанагы ата энеси начар көзөмөлдөгөн же болбосо ата энеси миграцияда жүрүп, бирөөсү миграцияда болуп башка мамлекетте иштесе, бирөөсү атасы же апасы бул жакта тарбиялап, же чоң ата чоң энесинин колунда тарбияланган балдардан дагы көзөмөл начар болуп, ушул себептерден дагы кылмышка көп кошулуп калган убакта кездешип атат. Ошо кылмыштын кайсы түрүнө, анан мындай жаштык өзгөчөлүгү, мисалы өткөн жыл бардык эле тармактар бүгүнкү күндө өзүнүн өткөн жылдагы жыйынтыктарды да айтсаңыз да, статистика эмне деп атат? Өсүп атабы же кемип атабы? Быйылкы жылы статистика боюнча 2022 жылдын 12 ай ичинде кылмыш, балдар тарабынан кылмыш 135 кылмыш катталды. Былтыркы жылы 45 болгон, 90го өскөн. Бирок мунун бир себеби быйылкы жылда кылмыштардын эсептөө механизми, автоматизацияланган немелер эсептеги байланышкан себептен ошондон өсүп атат кылмыштын саны. Былтыркы жылы кылмыштардын жанагы кылмыш тергелип, аягына чечим кабыл алып, андан кийин гана кылмыштардын саны эсепке чыкса, быйылкы жылда катала кылмыштар кошо эсептелип, ошонун негизинде кылмыштын себеби саны өстү. Бирок милиция кызматкерлери тарабынан ошондой эле былтыркы салыштырмалуу мындай тарбиялык иштер, алдын алуу иштери, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча, укук бузуулардын алдын алуу боюнча мындай иштер күчөтүлүп атат. Былтыркы жылдан аз эмес, кайта жылдан жылга бизге талап болуп атат. Биз талаптын негизинде алдын алуу түшүндүрүү иштерин күчөтүп атабыз. Кайсы көбүнчө кылмышка кириптер болуп атышат балдар? Кылмыштар бүгүнкү күндө кылмыштардын эмесин алсак, хулиганчылык, бейбаштык, ушул кылмыштын бейбаштыктын саны көп. Андан кийинки эле уурулук кылмыштардын саны, ушул эки кылмыштар көбүнчө көп. Мына Жалал Абад шаарынын аймагында тоноочулук немелер көп болуп атат. Бул жерден жанагы билесиңер, жаш балдар бири-биринин телефонун алып туруп эле, телефонго байланышкан кылмыштар Жалал Абад шаарынын аймагында көп. Рахмат, ушундай кылмыштардан алаксытуу жагдайындагы түшүндүрүү иштерин айтып атпайсызбы? Тарбиялык баягы түшүндүрүү иштерин колго алып атабыз деп. Мисалы, Гүл Арам эже айтсаңыз да, мисалы ушул мектеп билим берүүчү жай, андан сырткары тарбия да берет. Анан ушул жагдайда сиздердин ата энелер менен болгон байланышыңдар кандай? Мисалы, сиз деле ошо баланын укугу, сиз деле ошо баланын тарбиясы, билими деп эмгектенесиз. Бул жак Рустам деле ошол багытта эмгектенет, балдардын укуктарын коргоо, сактоо. Ошол боюнчагы аракеттериңиздер канчалык деңгээлде кызматташууга жеткирип атат? Ата энелер, укук коргоо органдары, мугалимдер ортосундагы. Рахмат.
Биздин мектепте дагы ушул биздин соц педагогубуз Стамова Асымгүлечке өтө жакшы иш алып барат. Ал такшалган тажрыйба алуу мугалим болуп калды. Тынбастан мугалимдерди баш көтөртпөй, ошо ата-энелер менен байланышы, алар менен баарлашы, кылмыштуулуктун алдын алуу, ошондой эле биздин мектепте ушул терс көрүнүштөр боюнча жалган айтпасам айына бир жолудан жок эле дегенде инсценировкалар, талкуулар ошол маселе боюнча көп болот дагы. Анан ата-энелер менен сөзсүз түрдө келишим, кагаз түрүндө келишим бар. Ар бир класс жетекчи телефондон сүйлөшүп, качан ата-эненин колу бош болгондо, баягы бир айылда жашагандыктан мугалимдер окуучулар менен жакын жашашып, тыгыз байланышта болот да, барып алар менен сүйлөшүп, анан ошол барып сүйлөшкөн, тастыктаган документке кол койдуруп, балдар менен ушинтет. Анан Кудайдын кулагы сүйүнсүн деп атабыз. Быйыл шүгүр, былтыркыга караганда быйыл балдарыбызда тартип бузуучулук жок. Кайрадан ошол КДДга түшүп калган окуучуларды учеттон чыгардык. Анан ушул маселеде дагы бир нерсени айтып кетким келет. Негизги көйгөй ушул азыр айтылгандай, көбүнчө ата-энеси миграцияда жүргөндөрдүн балдары баягы тайэженин, чоң ата чоң эненин же тайта тайненин колунда калат дагы. Аларга ушу эптеп эле дени кардысоо оорубай мектепке барып келсе болду. А балдардын сабакка катышуусу, алардын өздөштүрүшү, жылыш болуп атабы алды жака, же аларды үйдөн алдап коюп эле чыгып башка жактарда жүрүп, мына ушул дагы биздин мектепте жакшы жолго коюлган. Себеби тыгыз. Эгерде жөн эле көчөдөй бараткан эле мугалим алыстан өзүбүздүн мектептин окуучусун көрүп койсок, сразу ошол мугалимге баягы группабыз бар, чалабыз. Баланчанчы класстан түкүнчө мына жерде жүрөт. Уруксат сураганбы, же дагы бирдекелерди айтып. Ошондон эле иш алдыга жылдып көзөмөлдө болуп атат деп айта аласыз да. Рустамбек мырза, айтсаңыздар, мисалы мектеп ата-эне менен болгон сиздердин байланышыңыздар, анын жыйынтыгы болуп атабы? Ошол мисалы кылмышка кириптир болгон бала, булар жаш балдар, жаштыкка барат, шоктукка барат, билбестикке барат дегендейчи. Анан ошолорду каттоодон чыгаруу дагы, мисалы барып эле каттоого алып көзөмөлдө турасың дебей, мисалы аларга түшүндүрүү иштери, анан каттоодон чыгаруу жагдайынан быйыл канча бала каттоодон чыкты да? Мисалы каттоого киргендерге караганда чыккандар көппү, оңолуу жагына түшкөндөр көппү? Оңолуу жагына түшкөн балдарга кимдин таасири көбүрөөк болуп атат? Ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Бул боюнча каттоого алуу маселеси боюнча сразу эле бизден мисалы үчүн милиция кызматкерлери барып эле мектепте окугузган эмелерди сразу каттоого албайт. Биринчиден түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Анга чейин, буга чейин эжекебиз билет, эч ким мектептин каттоосунда окуучулар турат. Буга чейин биздин милицияга чейин каттаган укук бузуулар, кичинекей жаңы немелердин булардын өздөрүндө ички каттоодо турат. Анда болбосо какой-то бир кылмышты жасап, жөнөкөй кичинекей укук бузуулар же кылмышчылык болсо, анда каттоого деле албай мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Мындай милдеттүү эмес, ал сөзсүз түрдө каттоого алып андай деген. Бирок кылмыштын жанагы түрү болот да. Мындай уруулук же башка тоноочулук, андан башка немелер кылмыштар жасап коюшат. Анда каттоого алыш керек. Каттоого милдеттүү алынат. Алынып, анын менен жекече профилактикалык иштерди жүргүзүш керек. Милдеттүү жекеме анын көзөмөлгө алып, жумасына 2-ден 3 немесин сабактага катышуусун, андан кийин үйүндө болуп атабы, кечинде чыкпай атасыңбы деген маанидеги только баланын өзү менен эмес, ата-энеси менен кошо деле алардын кандай бала кандай неме өзгөрүүдө болуп атабы, болбой атабы, ал маселе боюнча да биргеликте ата-эне менен кошо, мугалим менен кошо, мектептерде өзүңөр билесиңер, социалдык мугалим болот, именно ошол немелер боюнча иш алып барат. Аны менен биргеликте ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мүмкүн болушунча ушул кылмыштуулуктун алдын алуу, укук бузуулардын алдын алуу боюнча, балдардын кылмышка барбоосу боюнча, жакшы жакка мындай оодуруу боюнча иштерди алып барабыз. Бул маселеде көбүнчө жанагы эжекебиз билет, чогулуштарда жалпы немелер болот да. Милиция кызматкерлери мектепке барат, жанагы немелерге ата-энелер чогулуштарын уюштурат, мугалимдер өздөрү уюштурат. Ошол убактарда эле жанагы жоопкерчиликсиз ата-энелер болот да. Чогулушка чыгылса деле өздөрү келбейт, бир чоң агасын же эжесин жөнөтүп койгон учурлар көп болот мындай эле. Мен ойлойм, ушул баланы тарбиялоодо ата-эне негизги неме болот. Каждый ата-эне
баласын жакшы көзөмөлгө алып, өзүнүн жүргөн турганын, мектепке кеткенин, канчада сабак бүттү, канчада келдиң, үйгө мынчада кел, көзөмөлдү күчөтсө, сабак мынчада бүттү, сен каякта жүрөсүң азыр, же кечинде каяка жүрдүң, каяка чыктың, же чыкпа деп, каждый немесин жаман немелерге кошулба деп көзөмөлдү күчөтүп, ата эне баласына тарбияны күчөтсө, анан кошумча мугалимдер анан биз кошумча 3 неме чогуу жалпы иш алып барса, бул оңолууга барат. Ушулай бүгүнкү күндөгү окуучулар боюнча сөз болду. Мен ата эне жоопкерчилиги боюнча сөз кылсак деп ойлойм да. Мисалы кечээ күнкү эле Кара Балтадагы окуя, 7 жаштагы кыздын аз тамактануусунан улам каза болуп калгандыгы бүгүнкү күндө социалдык тармактарда чоң талкуун жаратып атат да. Мындай караганда Кыргызстан бүгүнкү күндө ысырапкорчулукка чыгып калган мамлекетпиз. Аны акырындатуу жагдайында, жок кылуу максатында, жок кылбасак да акырындатуу жагдайында өлкө башчысы өзү жарлык чыгарды. Бирок мына ушундай мамлекетте 7 жаштагы кыздын аз тамактануудан улам каза болуп калышы мындай маани бербеген менен бул коомчулуктун кайдыгерлиги катары кабыл алынып атат да. Мисалы ата эне тиричилик, жашоо күрөш деп атат. Бирок андагы жоопкерчилик баланын жашоосу, анын алтын балалык, ар бир бала алтын балалыкта жашаганга укуктуу да. Аны алып келген ата эне камсыз кылышыбыз керек. Анан ушул жагынан ата энелердин жоопкерчилиги жок калгандай сезилет да. Мисалы мен бир эле ошону мисал кылып атам. Атасы карайт, апасы Россияда. Бирок ошол эле кезде коомчулуктун дагы мамилеси жок дегенде коңшусу кирип кабар алып койбогон деген да маселелер көтөрүлүп атат да. Мындай келген менен мындай бул эми биз билип калган факт, билбей калган канча факт бар да. Ушундай кезде ата эне жоопкерчилигин күчөтүш керек деп сунуш кылып атат да. Мисалы сиздин көз карашыңыз кандай? Ооба, жакшы суроо. Бул маселени мен дагы мурда ушундай нерселерге кабылганда туура деп эсептегем. Ошондо деле айткам, ушу безилдеп коллективде деле окуучу кайсы класска, эми мен орус тилчи болгондуктан ар бир класска бирден же экиден эле сабакка кирем дагы, бирок ошол эле мезгилде киргенде эле ким келбеди сабакка, ал эмнеге келбеди, ооруганы такпы, класс жетекчи ошодон кабар алганбы. Ошол эле нерсени кайра баягы немеге учительскийге киргенде класс жетекчиден дагы сурайм, чындап эле ошо балаң ооруп калдыбы, балким үйүнөн чыгып жолдо келатып тайып бир нерсе болуп калбадыбы деп ошентип сурай берип, анан кайра мектеп боюнча ата эне болуп иштейсизби деген дагы сөздөргө, сындарга кабылгам. Бирок айла жок, бала мен иштегенден кийин эне болосуң, керек болсо кечигип келип калган жаш мугалимдер болсо анын ден соолугу, үй бүлөсү жөнүндө сурап калабыз. Ушул көйгөй кандай десем, бул бир эле Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү болбосо дагы ушул негизги орта азиядагы глобалдык маселе деп эсептейм. Ата энелердин бул бир жагдай. Экинчи жагдай, жана кылмыштуулукка түртүү деген мурунку маселеге дагы бир кичине кайрылып кетким келип атат. Ата эне ушу баланын жана баштапкы сөзүмдө айткандай, бир гана материалдык жагын гана көздөп туруп алгандай болуп атат да. Анан кийин кээ бирки түшүнбөгөн ата эне дагы бар. Ай, балаң карабайсыңбы, карап койбойсуңбу деп, тапшырманы аткарбай атат деп ошого окшогон нерселер айтсак, окута турган, айлык ала турган силер карагыла. Биз булардын курсагын багабызбы, үстүн бүтүндөйбүзбү, же анысын деле карай беребизби, биз деле адамбыз, чарчадык деген окшогон жооптарды айтат. Бул жооп көбүнчө ушул жашыраак ата энелерден чыгат. Андан кийин ушул кыздын маселеси боюнча эми 5 кол бирдей эмес дегендей, ар бир үй бүлө ар кандай материалдык, финансылык шартта жашайт. Мына ушул нерселер дагы немеге эсепке алып, биздин мектепте ушул соцсадист дейбиз, класс жетекчилер менен тыгыз байланышта болуп, кимдин үй бүлөсү эмнеге муктаж, ошого жакшы карап турабыз. Анан киргенде биздин ошо директорубуз, завучубуз дагы айтат, карагыла баланы кебетесинен эле ким курсак ач келди, ким ток келди. Анан чоң класстар болсо деле эртең менен эрте тургандан баягы тамактангандан зеригип келе беришет, эчтеке ичпей эле. Анан киргенде эле сурайм, кимиң ачка келдиң бүгүн? Сен тамак ичпепсиң, сен тамак ичипсиң деп тескеп туруп, аларга мүмкүнчүлүк болсо 5 минутта эрте чыгарып барып тамактанып ал деп чыгарып коебуз. Себеби андай балдардын башына эч кандай билим турмак, эмнени айтсаң деле көзүнө тамак көрүнүп тура берет. Мына ушундай маселе. Анан кийин ошол
жаш ата энелер менен көбүрөөк иш алып барыш керек деп ойлойм. Эми алыста миграцияда жүргөндөргө айла жок. Кемпир чалга айтсаң, алар түшүнүшөт го, бирок дайым эле колунан келе бербейт. Бала ошон үчүн ар дайым өз ата энеси менен бир үй бүлөдө жашаса экен деп тилек бар. Рустам мырза, ушул ата энелердин жоопкерчилиги боюнча кандай көз караштасыздар? Мисалы сиз ушул жагдайда бир бала сиздике каттоодо туруп калды. Ошонун ата энесинин жоопкерчилиги канчалык? Баласынын мындай жакшы жакка ыңгайына карап, жакшы жакка сүйлөйбү же силер өзүңөрдүн ишиңерди кылып атасыңар, мен өзүм баламды өзүм чоңойтуп атам деген кайдыгерликтин өзү карманабы? Сиз өзүңүздүн кызматыңыздагы мисалдар менен айтып берсеңиз да. Мисалы үчүн бизде кылмыш кылган бала болсо, кылмыш кылган балдардын ата энесине айып салынат. Айып салынат. Кылмыш кылгандарга буга 3,5 миң сомдон айып салынат. Немеде жазылган. 3,5 миң сом менен ата эненин жоопкерчилигин алыстатып мындай жоюп койсок болобу? Кандай деп ойлойсуң? Рустам мырза. Жок, бул турмушчундугунда да 3,5 миңди алып алып туруп эле кое боло береби? Кандай? Ата эненин жоопкерчилигин күчөтүш керек. Эми сиз айткандай бул 3,5 миң кимдир бирөө үчүн эчеге сумма болбошу мүмкүн. Эми кандайдыр ата эне кээ бир ата энеге бул акча чоң сумма төлөй албай калган ушундай учурлар болот. Эми бул жерде карап неме кылып ата эненин жоопкерчилиги жоопкерчилигин неме кылыш керек, караш керек. Ооба. Туура 3,5 миң кимдир бирөө үчүн чоң акча, кимдир бирөө үчүн жок акча да. Бирок ошол нерсенин артында биз айтып атпайбызбы? Биз келечек жаштардыкы деп биздин урааныбыз, биздин эле эмес, эми бул ушу баардык нерсенин урааны. Анткени ошо биздин эртеңки тагдырыбыз, эртеңки жашообуз, мамлекеттин эртеңки гүлдөп өнүгүшү бүгүнкү биз өстүрүп аткан, сизде тарбия берип аткан, сиздер көзөмөлгө алган жаштардын колунда. Анан бирок ушундай негизде жеңил желпи көз караштардын негизинде эртең Кыргызстандын келечеги кимдер түзүп калат да? Мисалы миграция болуп атат, ички сырткы миграция, жумушсуздукту шылтап коюп эле балдарга болгон ата эне өзүнүн баягындай жоопкерчиликтен качып, анан ошол жогоруда сиз жакшы айттыңыз да, кийими бүтүн, курсагы ток болсо болду. Бала кандай тарбия алып атат? Ал бала мээримге тойдубу, тойбодубу? Маселе ошондон болуп, анан кийин баалуулуктардын баркы кетип атат да. Мисалы ушул боюнча көз карашыңыз кандай? Көз караштарыңыздар кандай? Мен оюмча ушул туура маселе көтөрдүңүз. Бул маселени биз дагы көптөн бери айтып келебиз. Мүмкүн болушунча ушул нерсе менен күрөшүп келебиз. Мисалы кээ бир үй бүлөлөрдө биз төмөнкү класстарга киргенде айтабыз да. Мисалы бүгүн жомоктор деген теманы өтсөк, балдар үйдө баардыгыңардын ата энеңер эле жомок айтып берсе керек, жатканда кандай кимдер жомок айтып берет, ата энеси кол көтөргүлөчү десе, кээ бир мисалы бир класстан 5-6 бала кол көтөрбөй калат. Анан өзүңчө коруп каласың. Себеби ошол баалуулук деген нерсе, улуттук баалуулук ошол жомоктордон башталат. Жомоктордо башкы каарманга теңелейин дейт. Эмнеге ошондой болуп калды экен деп баягы ой жүгүртөт. Баланын сезими ошондон ойгонот деп ойлойм. Анан кийин айтам, балдар, анда жомок билбесеңер, ушул жомокту бүгүнкү өткөндө үйгө барып, ошол чоң ата чоң энеңерге же баягы тайэжеңерге кимдин үйүндө жүрсө ошолорго айтып бергиле дагы. Эртең сиздин очередь, сиз мага жомок айтып бериңиз десеңер, анан алар жаңы айтып берет. Жомок жактыбы десек, балага баары жагат да, дейт. Анан ошого айтам, баягы эне адеби, ата салты деген сөздөр, бул сулуу кооз сөздөр болуп эле кала бербестен, ар бир кыргыздын, ар бир жаш ата эне болобу, чоң ата эне болобу, ошонун жүрөгүндө болсо, ошондо гана биз кыргыз патриотторунун сезимин ошондо эле козгой алабыз деп ойлойм. Рустам мырза, сизге ата катары суроо берейинчи. Мисалы ата катары бүгүн коомчулукта бул ачык сөз, көбүнчө ажырашуулар көп Кыргызстанда бүгүнкү күндө. Анан ажырашуулардын артында калган балдар бүгүнкү күндө апалардын колунда, энелердин колунда калып атат. Ата башка жака кетип, башка семьяга кетет, башка үй бүлөгө кетет. Ошонун негизинде үй бүлө институту талкаланып, анан ошонун артында баягы материалдык байлыкты биринчи коюп, руханий байлыкты экинчи койгон коом өсүп келе жаткан коркунуч күтүлүүдө. Мисалы ата катары айтсаңыз да, ушул боюнча эненин эмес, атанын жоопкерчилиги кандай болуш керек? Анткени бул турмуш чындыгы көп эле түшүк эне, жалгыз эненин мойнунда калып калат дагы, ата өзүнүн жоопкерчилигин сезбей калып атат да.
биз баягы кыргызда айтып коет буну эркекчилик эркек да депчи. Бунун арты жакшы нерсеге алып келбейт да? Мисалы сиз формасы жок эле мага ата катары сүйлөп бериңизчи. Бүгүнкү күндө ушул сиз айткан маселелер боюнча эми көйгөйлүү маселе бул деле. Сиз айткан туура. Бул боюнча бүгүнкү күндө ажырашкан семьялар, мисалы үчүн сиз айткандай таштап кетип, атасы кетип калат, бала апанын колунда калат деп атпайсызбы? Бүгүнкү күндө мамлекет тарабынан ушул багыттын алдын алуу боюнча если атасы алиментти төлөнбөй турган болсо, какой-то төлөнбөйсө, ал аймактан чыгарылбайт бүгүнкү күндө. Ушундай не бар. Аймактан, Кыргызстандан чыкпайт ал. Потому что сиз айткандай апасына таштап баланы, ал өзү башка мамлекетке кетип, башка семья кылып дегендей, анан өзү менен өзү кеткендей, ушул максатта жол бербөө үчүн мамлекет тарабынан ушул бүгүнкү күндө ушул неме болуп турат, азыр алимент болуп, немелерде бүгүнкү күндө аймактан чыгарылбай. Эгерде алимент төлөбөсө, анан башка учурларда эми бүгүнкү күндө бул дагы адамдын өзүнөн. Эң биринчи адамдын өзүнөн да бул. Адамдын сапаты кандай адам бул? Жакшы адам, мисалы үчүн, ал какой-то бир себептер менен жашай албай калса деле, ажырашып кеткен болсо да жакшы ата. Балада күнөө жок. Балада күнөө жок. Ал киши ата обязательно ал алимент болбосо дагы ал өзүнүн баласын карап, жанагы өзүнүн немесин аткарат да, адамдын өзүнөн деп ойлойсуз, бүгүнкү күндөгү күкүк аталардын көбөйүшүнө эми сиз эркек мырза катары ушундай көз караш айтып атат болушуңуз керек, бирок Кыргызстанда ошол нерсе көп алып атат. Баягы алименттин артында дагы көп тагдырлар бар да. Бул сиздерге акыркы суроо ушу балдарды өнүктүрүүгө багытталган кандай иш-чараларды кабыл алышыбыз керек бүгүнкү күндө коомчу? Балдарды өнүктүрүүгө багытталган, аларга шарт түзүү жагдайында баягы мектепке чейинки билим берүү. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстанда эмес, бардыгында эле балдар бакчаларынын жесидеги, мектептердеги абалдын тардыгы бар, бирок ошого карабастан ушу балдарга өнүктүрүүгө багытталган кандай программалар иштелип чыкса деп сунуш айта аласыздар да? Бул багытта эң биринчи ушул бала билимдүү болобу, билимсиз болобу, бирок ал сөзсүз түрдө ыймандуу болуш керек деп ойлойм. Себеби ыйман бар жерде ырыскы дагы болот. Бул менин ошол мектеп жаатында иштеген 34 жылдык баягы тажрыйбамдын негизинде айтып атам. Анан кийин кандай маселе, кандай ошол закон ченемдүүлүк, мыйзамдуулук керек дегенде эң биринчи ата энеге көбүрөөк мектеп менен байланышууга, бала бакча менен байланышууга. Мисалы, биз билбеген деле бала бакчада деле кылмыштуулуктар кичинекей болсо деле болуп калышы мүмкүн. Ал мектепке келгенде чоңоюп калышы мүмкүн. Мисалы, мындай көзүнө жакшы көрүнгөн бир оюнчукту уурдап коебу досунун, же чөнтөгүнө кол салып конфетин алып коебу. Бул кичинекей ошол бейбаштыктын биринчи стадиясы деп эсептейм. Ошондуктан биринчи каалоорум дагы, тилегим дагы ар бир бала ата энеси менен бирге болсо, ата энелердин жоопкерчилигин күчөтсө, мажбурлап болсо деле, мажбурлоо жолу менен болсо деле ата энелерди мектеп менен, мындай органдан жигиттер менен байланыштырып, негизги бир адамдын колунан келе турган нерсе эмес, жалпы муунду тарбиялаш бул коомчулуктун негизги максаты дагы, милдети дагы болуш керек деп ойлойм. Ошондуктан эң биринчиси, эң негизгиси дагы ушул ата эне, мектеп, анан коомчулук. Ушулардын байланышын күчөтүү керек деп ойлойм. Рахмат. Мыйзамдык негизде, мисалы, балким сиздин сунушуңуз бар, Рустам мырза, ар бир бала үчүн чоңдордун жоопкерчилигин күчөтүү үчүн балким бизде мыйзамдар жетишпей жатат. Кандай деп ойлойсуз? Мыйзамдар жетиштүү эле. Мүмкүн мыйзамдар жетиштүү. Балким билбей атат, кандай деп ойлойсуз? Жетиштүү эле мыйзамдар. Буга чейин айтылып кетилди. Эми буга чейин да айтып кеттим. Ата эне жоопкерчиликтүү мамиле кылып баланы тарбиялоодо неме болсо бул жок, ошого мыйзамдык негиздеги чаралар бар деп айта алам. Чара бар, бирок ошол жумшагыраак өңүттө эмеспи? Балким ошон үчүн дагы ата эне жоопкерчилигин бүгүнкү күндө унутуп калып аткандыр. Балким мыйзам бар, балким ал иштебей жаткандыр. Кандай деп ойлойсуз? Мыйзам бар, иштеп жатат, бирок бүгүнкү күндө жанагы көпчүлүк жана миграция деп атпайбызбы? Көзөмөл начар болуп, башка болуп, турмуштун немеси менен дагы бир себептер менен ушул
немеге болуп атат. Мен айткым келет, эми бул жерде тарбияны күчөтүшүбүз керек. Кандай болбосун, бала тарбия үйдөн башталат дегендей, бала кимдин тарбияны жакшы баштаса үйдөн, бул келечекте кандай кесиптин ээси болбосун, мамлекеттик иште иштейби, соодагер болобу, мындай жөнөкөй иш болобу, дыйкан болобу, бул ыймандуу жакшы бала тарбия алса, бул келечекте коом оңолот. Баары бир айланып келип, ата энелердин милдетин күчөтүү, ата эненин милдетин күчөтүү. Жакшы тарбиялоо баланы алыста болобу, жакында болобу, баары телефон аркылуу болсо деле баласынан күнүгө кабар алуу. Жакшы тарбия берсек, ким кандай болбосун келечекте коом оңолот деп ойлойм. Рахмат, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз бүгүнкү күндө министрлер кабинети тарабынан чыккан тескерменин негизинде үй бүлө баалуулуктары, бүгүнкү күндөгү балдардын укуктары, ата эне жоопкерчилиги боюнча сөз кылдык. Ал үчүн дагы бир жолу сиздердин келген коноктор менен тааныштырып коеюн. Сузакбаева Гүларам Сатыбалдиева, Сузак районундагы Эргеш Төрөбаев атындагы мектептин орус тили жана адабияты мугалими, ошондой эле Жалал Абад областтык ички иштер башкармалыгынын жашы жетилек өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясынын инспектору Жумаев Рустамбек Абдыкалиловичтер келишти. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай ушул өңүттөгү сөздөр, ушул өңүттөгү пикирлер, ушул өңүттөгү сунуштар гана бүгүнкү күндөгү үй бүлө баалуулуктарын сактап калууга негиз болот деген ишеним арталы. Сиздерге чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушу менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Кийинки көрсөтүүлдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.